41 жылында жай айында кымындай балдар элек бир айылда кандуу согуш башталды батыштан деп кайгы муңзар каптады бүт айылга. Күн тутулуп каран түн түшкөнөңдү күлкү калды үттүн кучагында. Чак түшеле почточу абас келди. Чакыруу деп атама кагаз берди. Чанагынан көзүнөн жаш кылгырып, чай ичпестен атакем карап жерди. Суу үшкүрүп, балдарым алганым деп, чогултурган апама мындай деди. Эртең биз аттанабыз кан майданга, эл жерге келебизби андан кайра. Эстебес, эки кызды жалдыратпай, эстүүсүң арпаянын белги байла. Эненин акылдуусу, кайраттуусу, эмгеги чоң сыналат ушундайда. Ардагым, уулум, кызым, алган жарым, арманай жан күйгүзөт калгандарың. Ардактап балдарымды жакшы баккын, ар кимге кор кылбагын, зар кылбагын. Атыштан аман эсен кайра келсем, ак чирким баарыңарды кана көрсөм, өпкүлөп атам бизди уламжыттап, өзөгүн өрт аралап жүрөк сыздап, өлбөсөм өзүңөргө кошулам дейт, өчөшкөн душмандарды жеңип чыксак, өңгүрөп атам апам биз төртөөбүз өткөрдүк ошол түндү ыйлап сыктап. Эртеси аталарды жөнөтчү убак, эсепсиз ызы-чуудан кулак тунат, энеси алган жары жаш балдары ээрчишип бара жатты убап-чубап. Эрдин кесетиштеп атагалар, эл жерин көзү кыйбай карап турат. Бир үйдөн ата бала ага-ине баарысы жөнөп жатты ушул күнү. Ботосу өлгөн төөдөй боздогондо, бооруңду ачыштырат эне күнү. Бозулан жаңы күлөнгөн жаш жубайлар, бозолуп соолгон өңдү ачып күлү. Алдыңда өлүп калбай бул көрөктеп, кемпир чал өлүп калсак ким көмөттеп. Ак сакалы жашка жуулуп, сай сөөк сыздап, колунда таяктарын турду өктөп. Кош, кош деп кетти аталар конушунан, калгандар кала берди өксөп-өксөп. Эртеси элдин баары сабырсыз. Эстесем атакемди жүрөгүм тыз, тамак аз, кийим начар согушубак, тумандуу өтүп жатат начар турмуш. Таманы жерге тийбей жаны тынбай, балдарын багып жатат апам байкуш. Ичкен аш, үстүбүзгө кийим-кечек, иштеген жалгыз апам кантип жетет. Апанын кыйналганын байкабадык, анда биз кичинекей бала элек. Атанын үйдө жогун бир билгизбей, аткарат оюбузду эмне десек. Бирөөгө тилдеткен жок, кактырган жок. Бир да күн кардыбызды ач кылган жок. Ыйлатып, ызалантып томсортпостон, жан апам кайгыга тартырган жок. Кечинде чогулганда эске салып, атамды эстегенде ичибиз жок. Атамдан кат кабар жок, келбей калды. Урмат сый уул кыздан көрбөй калды. Үмүттү үзбөй күн-түн жол каратып, үчөөбүз ыйлабаска арга барбы. Согуштун аты жаман, түрү жаман. Соолутуп кырып жатса адам да адам. Мындайды мыкаачылар жырткыч каалайт, болбосо тынчтык дешет бүткүл аалам. Бизге эмес жер шаарына жашаганга, орносун бейпилчилик жыргал заман. Сооронбай Жусуев, Алакан. Балам мына төшөгүнөн турду бат, моюнумдан кучактады булдурап, алаканын өптүм дагы баламдын, тез согушту эстеп турдум тонжурап. Самак эле ынак досум сырдашкан, укмуш болчу күлкү менен ыр жактан, ызылдаган октор тына калганда, ыр күлкүгө бизди бөлөп жыргаткан. Самак айтты, кайда жүрдүң баятан? Мына балам, сен баламды карасаң, ал бала эмес, турду кагаз үстүндө 5 манжалуу кичинекей алакан. Самак өп
Кагаз бетин жапты да, улутунду балагандай жакшына. Ошол түнү алакандуу кагазды коюп жатты жаагынын астына. Далай өт санап ошол сүрөттү, далай жолу алмаштырдык түнөктү. Бир кыштакка кирип бардык жоо сүрүп, дүкүлдөтүп үмүтү зор жүрөктү. Бир короодо бала турат байлануу. Бул не шумдук, таппай калдык айланы. Жардам сурап бала колу эрбеңдеп, бала көзү бизден өтүп жайнады. Баланы биз аң-таң калып карасак, баарыбыздан самак тура баласак, наристени бошотууга байлоодон аттап-уттап чуркап кетип баратат. Ыйлап турган ал балага таңылып, жеткен кезде атасындай сагынып, кара түтүн боз топурак бурк этти, коюп койгон жоо минасы жарылып. Андан ары мен айта албай баратам, айткан сайын жүрөгүмдү канатам. Экөө тең жок, жерде жатты бир гана куп-куу болгон кичинекей алакан. Кээде түшүп мен торуна санаанын, көргөнүмдүн көбүн эске саламын. Согуш десе көз алдыма көрүнөт, ошондогу алаканы баланын.